Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде кайсы бир жерге бара турган болсо, эң биринчиси аларга саламдашат эле. Анан ошолор менен ошолор эмне жөнүндө сүйлөп атса, ошолордун темасын сүйлөп, ошолор менен мамиле куруп турат эле. Алдыларына кандай тамак койсо ошону жечи, өзүңөрдүн алдыңардан жегиле, береке бар деп айтчы. Эгерде бир нерсе бергиси келсе, оң жактагыдан сурачы, эгер уруксаат берген болсо, ошо сол жагына берчи. Эгер кичүү болуп калган болсо, керек болсо, кичүү болуп калган болсо дагы, эгер мүмкүн болсо бул эмеңди, бул устуканды мен бу жака берейин деп, эмне кылат экен, сурайт экен. Эгер адамдарга суроо бере турган болсо, арттагысы пайгамбарыбыз мынтип карап эмес, толук денеси менен буруп алып туруп, анан ага карап жооп берчи. Кээ бирде көпчүлүк адам болуп калган болсо, баары көрсүн деп ортосуна отуруп туруп, баардыгына бирдей жооп берип турчу экен. Эгерде бирөө пайгамбардан бир нерсе сурай турган болсо, бар болсо берчү экен, эгер жок болсо үзүрүн айтып, эгерде болуп калса бере турганын айтчы. Эгер бир адам карыз сурап келген болсо берчи, болбосо бирөөдөн алып берчү экен. Эгерде бирөөнүн бойдок жүргөнүн көрсө, пайгамбарыбыз аны бирөөнүн кызы бар экенин айтып, экөөнү кудашып, үйлөнтүп койчу экен. Эгерде адамдар топтошуп келаткан болсо, пайгамбарыбыз биринчи салам берчү экен. Карасаңдар, биринчи салам берчү экен. Адамдар пайгамбарыбызга ороңдосо, пайгамбар жылмайып жооп берчү. Жылмайып да садака деп айткан экен. Бир коомдун элдери чогулуп келип, зулумдук кылышканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зулумдук кылышкан. Жөн эмес, кокодон карап ушун кекилтен карап, "Эй Мухаммад" деген мезгилде пайгамбарыбыз аларга "Ооба, мен Мухаммадмын, Алланын элчисимин" деп жооп берет эле. Бишилап эниң гана деп баягы раз чам деген эмес да. Дегеним субхан экен, пайгамбарыбыздын адамдарга жакшылык мамилешинен. Эгерде бир ушундай бир коомдун жаман адамы келсе дагы, ага белек берип, аны жакшы сүйлөштүрүп узатып койчу. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөө бир нерсе алып бербеген болсо, пайгамбарыбыз ага барып сурачы, же болсо аларды көрүп калган сураганда, алар бир жоктугун айтса, же болсо болбой калганын билсе, пайгамбарыбыз узартып койчу. Жана айтат эле, ушу узартканга чейин Алла Таала субхан сооп жазып турат деп айткан. Мынакей мүнөз. Мынакей сиз менен бизге субхан үлгү.